HTML боюнча кезектеги сабакка куш келипсиз. Бүгүнкү сабакта сиздердин эң биринчи веб проектиңиздерди ачып, башкача айтканда HTML баракчаңызды аныктап, аны веб браузерден ошонун жыйынтыгын көрмөкчүбүз. Келиңиздер, ошону кылыш үчүн кийинки кадам катары биздин Visual Studio Code деген код редакторубузду иштетелик. Жалпылап эле айтканда, программалоо боюнча кайсы бир проектти жасап жатканда, кайсы бир файлдар ачылат, ал файлдардын ичинде коддор жасалат. Ошондуктан кийинки кадам катары биз проектибизге керектүү болгон папканы ачышыбыз керек. Ал папканы ачкандан кийин аны биз кайрадан эле ушул код редакторунан ачып, ал жактан кодубузду жазып баштайбыз. Келиңиздер, аны кылыш үчүн рабочий столго барабыз дагы, мышканын оң кнопкасын басып, создать папку дегенди тандап, бул папкага өзүнүн атын жазалык. Мен бул папканын атын 01 kg тест деп атагым келди. Бираз өйдөрөп чыгып коюн. Кайрадан эле код редакторун ачам дагы. Бул welcome деген баракчаны жаап койсок болот. Менин кийинки кадамым ошол файл деген менюнун опциясын таңдап, open folder дегенди бассам, мага система кайсы бир файлды, папканы таңдоого мүмкүнчүлүк берет. Менин максатым ошол рабочий столдогу жаңы эле ачкан 01 kg тест деген папканы ачуу болуп эсептелгендиктен, мен аны бир таңдайм дагы, выбор папки дегенди басам. Анан ушул Explorer деген бөлүктү көрүп турасыздар. Код редакторунун ичинде бул жакта сиздер ачкан, сиздер иштеп жаткан папкалар көрсөтүлөт. Дагы эле бул welcome дегенди жаап койсок болот. Эми биздин папкабыз даяр. Эми ал жака биз кийинки кадам катары биздин HTML баракчабыздын файлын ачышыбыз керек. Ал үчүн ушул плюс кнопкасы бар new file дегенди басабыз папканын тушундагы. Анан ал жака келиңиздер index.html деген атчан файлды жазып өтөлүк. Бул жакта байка кете турчу малыйны нерсе, index деген бул файлдын аталышы, бул жакта ар кайсы дагы башка ат болушу мүмкүн болот болчу. Андан кийин точкадан кийин HTML деген нерсе бул файлдын экстеншны же болбосо орусча айтканда расширениясы. Расширение бул кайсы бир файл, кандай типтеги файл экендигин системага айтып берет. Анан дагы айта кете турчу нерсе, index.html бул ар бир веб-сайтта болот. Жана сиздер браузер аркылуу кайсы бир веб-сайтты ачып жатсаңыздар, орусча айтканда по умолчанию index.html деген файл ачылат. Ошондуктан биз кайсы бир стандартты карманып, HTML файлыбыздын атын index.html деп атап койдук. Биз файлды ачкандан кийин, ушул негизги бөлүктө ачылгандан кийин келиңиздер эң биринчи HTML кодубузду жазалык. Эң биринчи HTML кодду жазыш үчүн бизге HTML-дын мындай баштапкы структурасын жазуу зарыл болуп эсептелинет. Мен анын бардыгын жазып отурбастан, ушул Visual Code Studio'да жөн гана илеп белгисин жаза турган болсом, ал мага HTML-дын базалык структурасын генерация кылып берет. Ушул оң жакта көрүнүп турган тегерек 4 бурчтуктун ичинде жазылып турган код, эгер мен Enter'ди баса турган болсом, бул жака жазылып калат. Бул мындайча айтканда программалоочуларга абдан чоң жардам болуп эсептелинет, анткени мунун баардыгын кол менен жазып отуруп, убакытты кетирбестен бир гана илеп белгисин жазуу менен көп нерсени жасап койсо болот. Бул сабактын максаты HTML-дын структурасын деталдуу түрдө түшүндүрүү эмес, болгону биз бул жакта биринчи мындайча айтканда веб баракчабызды ачабыз дагы, аны веб браузерде кандай көрүнөт экендигин карап өтөбүз. Эми жалпылап айтканда, ар бир стандарттуу түрдө HTML ушундай doctype деген аталыш менен башталып, HTML деген тегтин ичинде аныкталат. Тег деген нерсе бул ушундай чоң кичине белгинин ичинде аты менен белгиленет, жана мунун ачуучу теги болот. Мисалы, могу 8-чи саптагы body бул ачуучу тег болуп эсептелинет, ал эми 10-чу саптагы body деген нерсе бул жабуучу тег болуп эсептелинет. Экөөнүн айырмасы бир гана ушул slash деген белгиде жатат. Бул боюнча биз дагы кийинки сабактарда кененирээк карап өтмөкчүбүз. Эми азыр бизди кызыктырган нерсе бул сайттын аталышы. Сайттын аталышы ушул title деген тегтин ичинде аныкталат.
Келиңиздер биздин сайтыбызга төмөндөгүдөй, веб баракчабызга төмөндөгүдөй аталышты берелик. Менин биринчи баракчам деп атайлык. Андан кийин негизи ушу body деген бөлүктө колдонуучулар көрө турган контент аныкталат HTML-дын. Ошондуктан келиңиздер h1 деген дагы бир HTML-дын тегин колдонуп, аны үчүн мен ошо кичине белгисин жазам, тегтин аталышын жазам. Биздин учурда бул h1 деген тег. Анан чоң белгисин жазам. Мен чоң белгисин жазгандан кийин байкадыңыздарбы, жабуучу тег автоматтык түрдө толукталып жазылып калды. Бул дагы мен жана айтып өткөндөй программалоочулардын убактысын үнөмдөө үчүн кылынган. Эми келгиле бул жерге салам дүйнө деген сөздү жазалык. Эң кызык нерсе, кайсы гана тил болбосун, кайсы гана технология болбосун, эгер сиз биринчи проектиңизди жазып жаткан болсоңуз, ал жерде дайыма салам дүйнө деген сөздү чыгаруу милдет болуп эсептелинет, же болбосо кандайдыр бир салт болуп эсептелинет. Биз дагы ошол салтты карманып өтөлүк. H1 деген бул жон гана текст, бирок мындай чоңойтулуп көрсөтүлгөн текст болуп эсептелинет. Муну кийин веб браузерден көрөсүздөр. Келиңиздер эми кийин дагы бир жөнөкөй текст аныктайлык. Аны биз p деген параграф деген текст тег аркылуу аныктасак болот. Анын үчүн келиңиздер мынтип жазалык. Мунун ичине менин атым Салават. Чекит белгисин таппай атам. Бул менин биринчи проектим. Үйлеп белгисин коюп коелук. Жана мен муну азыр сакташым керек. Мисалы, могул index.html деген файлдын аталышынын жанында тегерекче турбайбы? Бул белги биз аныктаган файл, биз жазып жаткан файл өзгөрүп жатат, бирок ал сактала элек деген сөз да. Аны кылыш үчүн Ctrl+S кнопкасын басса болот, же болбосо ушул курсорду башка жерге алып барып туруп бир басып койсо, бул файл сакталып калат автоматтык түрдө. Биз буга чейинки код редакторун настройкалоо сабагында да карап өтсөк керек. Биз ушул атайын ушуга ылайыкталган функционалды колдонобуз деп макулдугубузду бергендиктен бул файл автоматтык түрдө сакталып калды. Дагы кийинки маанилүү нерсе, эгер мен бул файлдын структурасын иретсиз кылып өзгөртүп кое турган болсом, анан аны мисалы Ctrl+S кнопкасы менен сактай турган болсом, көрдүңүздөрбү, кайра эле бардыгы өз ордуна келип, иреттүү болуп, жакшы, көзгө жагымдуу болуп көрүнүп калды. Мунун бардыгына биз буга чейин установка кылган Prettier деген плагини жоопкерчиликтүү. Эми биз бул жакта өзүбүздүн биринчи HTML файлыбызды аныктадык. Эми келиңиздер ушунун бардыгынын мындайча айтканда жыйынтыгын веб браузерден көрөлүк. Ал үчүн келиңиздер кайра биз ачкан жанагы 01 kgtest деген папкага барабыз. Файлга барып туруп, мышканын оң кнопкасын бассак, файлды бир басып туруп, мышканын оң кнопкасын бассак, открыть с помощью деген опция бизге тартууланат. Ал жактан биз кайсы бир браузерди ачышыбыз керек. Бул аркылуу биз ушул файлды браузер менен ачып атабыз деп системага айтып аткан болобуз. Мен бул жактан Google Chrome браузерин тандайм. Жана сиздерге дагы ушул браузерди колдонууну сунуштамакчымын. Аны бассам, браузерде көрдүңүздөрбү, салам дүйнө деген сиздердин биринчи проектиңизде көрсөтүлүп калды. Биз жанагы title деген тегтин ичинде менин биринчи баракчам деп ушул текстти көрсөткөн болчубуз. H1 деген тегтин ичинде салам дүйнө деп жазган болчубуз. Ал эми анын астында параграф деген тег менен менин атым Салават, бул менин биринчи проектим деп аныктаган болчук. Маанилүү байкай кете турчу нерсе, биз жазган тегтердин аталыштары, чоң кичине белгилер, backslash деген коддор бул жакта көрсөтүлбөйт. Бул жакта колдонуучу кандай сайтты кандай көрүш керек боло турган болсо, браузер ошондой кылып көрсөтүп берет. Келиңиздер, азыр ошол файлды өзгөртүү жана анын жыйынтыгын көрүү процесси ыңгайлуу болуш үчүн браузерди биз экрандын сол жагына, оң жагына жылдырып коелук. Анын үчүн ошол браузерди бир басып туруп, Windows кнопкасын басып туруп, солго деген кнопканы бассак, оңго деген кнопканы бассак, биздин браузер экрандын оң жагына жылып кетет. Жана биз ошондой деле код редактор менен кылсак болот. Windows кнопкасын басам дагы, солго деген кнопкасын бассам, ушундай болуп, көзгө көрүүгө ыңгайлуу болуп, эки жакка бөлүнүп калат. Анан ушул
код редакторунун ичиндеги код чоңураак болуп көрүнүш үчүн, чоңураак эмес, мындай толугу менен көрүнүш үчүн ушул Explorer дегенди бул ушул иконканы басып туруп катып койсок болот. Эми келиңиздер, мен бул файлга кайсы бир өзгөртүүнү киргизейин. Бул менин биринчи проектим деген жерге бир илеп белгисин койбостон, анын жанына дагы 2 илеп белгисин коюп туруп сактайм. Эгер мен муну сактай турган болсом, бул жакта эч нерсе өзгөргөн жок. Ошондуктан биздин коддогу болуп өткөн өзгөрүүлөрдү браузерден көрүш үчүн биз ар дайым ушул обновить эту страницу деген кнопканы басышыбыз керек. Эгер мен муну баса турган болсом, бул жакта 3 илеп белгиси көрсөтүлөт. Достор, мен сиздерди куттуктайм. Сиздер өзүңүздөрдүн эң биринчи веб проектиңиздерди жазып, Салам Дүйнө деген веб баракчаны веб браузерден көрүп отурасыздар. Ушуну менен биз сиздер менен мындайча айтканда чоң тапшырманы кылдык десек болот. Кийинки сабактарда мындан дагы кызыктуу нерселер силерди күтүп жатат деп айта алам. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар.